Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги. Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасы. Сиз билесизби? Биздин өлкөнүн аймагында 3826 билим берүү уюму иш алып барат. Алардын ичинен 173 000 баланы камтыган 1296 бала бакча, 1 175 000 окуучуну камтыган 2236 мектеп, 162 000 студентти камтыган 55 жогорку окуу жай, 90 000 студентти камтыган 139 колледж, 100 кесиптик лицей, 30 000 окуучу. Учурда ар бир билим берүү уюму Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин жетекчилиги алдында иш алып барат. Билим берүү уюмдары менен министрликтин ортосундагы иш алып баруу системасы азыркыга чейин кагаз түрүндө жүргүзүлөт. Иштин натыйжалуулугун жогорулатуу жана финансылык чыгымдарды оптималдаштыруу максатында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги уюмдардын ортосундагы өз ара аракеттенүүнү жана маалымат алмашууну автоматташтырууга мүмкүндүк берүүчү билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасын иштеп чыкты. Система ошондой эле жалпы мамлекеттик милдеттерди натыйжалуу ишке ашыруу үчүн башка мамлекеттик органдар менен маалымат алмашуу боюнча иш алып баруу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат. Статистикалык мүнөздөгү бардык маалыматтар Билим берүү жана Илим министрлигинин серверинде сакталат. Ал эми жеке мүнөздөгү маалыматтар Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын серверинде корголуп сакталат. Система эмнени берет? Биринчи этапта ишти оптималдаштыруу. Ар бир билим берүү уюму, анын ичинде окуучулар жана кызматкерлер жөнүндө маалымат менен электрондук статистикалык база түзүлүүдө. Эми уюмдардын ортосундагы өз ара иш алып баруунун көбү жана отчетторду түзүү интернет аркылуу өтөт. Экинчи этапта маалыматтар базасы ар бир билим берүү уюмунун ишинин натыйжасы, педагогдордун квалификациясынын деңгээли жана билим берүү уюмун каржылоо боюнча маалыматтарды өзүнө камтыйт. Эң негизгиси, сизге керектүү маалыматтарды сиз онлайн режиминде байкай аласыз. Бул ыңгайлуу, туурабы?